2000-5000 адам батқан стадионда ел жолығып жаттыңыз. Эмнеге мамлекеттин башында өзүңүз тургандан кийин карантиндик чектөөлөрдү эске албай жатасыз? Буну бир жагынан шайлоо алдында мамлекеттин эсебинен агит кампаниясын жүргүзүп алды деп атап жатышат. Анан чочулоо жокпу сизде? Мындай ажыдарга айланып баратам или айланып кетейм деген. Иммунитет барбы ошого? Ошондо сиз сотторго чалдырыппы же айттырып Матраимовду камабагыла деген болосуз да. Бирок бул суроону берүү мен үчүн өтө оор. Бирок бул суроону беришим керек сизге. Сиздин оюңузча Кыргызстандын келечеги барбы? Кочойчу. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Садыр Нуркочевич, мен Райымбек Матраимов тууралуу суроо берейин деген, бирок сиз Райымбек Матраимовдон башка кишиге кылмыш иши козголобу деген суроого өзүңүз азыр эле жооп берип коюңуз. Мен сизге суроом, бул өтө оор да, бирок кимдир бирөө үчүн мен үчүн аябай оор. Садыр Нуркочевич, саясаттын баары кара жерге кирсин, бирок бир акыркы учурда Кыргызстанда кырдаал аябай оор. Аны ак көз кара көздүн баары эле түшүнүп турса керек. Россия Федерациясынын президенти Путиндин көз карашынан карасак, кыргыздар силер аман эле болгула дегендей таризде калтырып атат. Албетте мамлекеттин акыркы 10 жылдагы урашына сиздин такыр тешеңиз жок. Бирок бул суроону берүү мен үчүн өтө оор. Бирок бул суроону беришим керек сизге. Сиздин оюңузча Кыргызстандын келечеги барбы? Бар. Кудай буйрса бардыгы жакшы болот. Кыргызстандын келечеги бар. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Райым Матраимов боюнча чечимди мен кабыл алдым дедиңиз эле. Ошондо сиз сотторго чалдырыппы же айттырып Матраимовду камабагыла деген болосуз да. Эгерде андай болсо, көз карандысыз сот системасы эмне болот? Жок, сиз жаңыласыз. Райым Матраимовдун иши сотко жете элек. Муну улуттук коопсуздук кызматы алып келип жапкан. Улуттук коопсуздук кызматы алып келип жапкандан кийин эле маган кабар беришти. Мына кармап келдик, бияка жаптык, камаган атабыз деп. Анан ушу бир 6-7 саат бою сүйлөшүүлөр жүрүптүр. Муну камап койгондо биз мамлекетке бир тыйын акча алып келе албайт элек. Ошондон анан биз мен саясий чечим кабыл сурандым. Мен сурандым, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынан муну камап койгон менен эмне пайда дедик. 6-7 саат ошондой совещание өттү бизде. Анан кийин бул өзү дагы ачыгын айтты, мени камап койгон менен эч нерсе келбейт, андан көрө мен ошол баякы мамлекеттен алганымды же болбосо мыйзамсыз байыган мүлктөрүмдүн баарын, акчамдын баарын Кыргызстанга кайрап келип киргизип берейин деп ушундай сурангандан кийин ушундай саясий чечимди кабыл алдык биз. Буга чейин 10 жыл, 15 жылдан бери деле биздин тарыхыбызда болуп келатпайбы? Камап койдук мына саясатчылардын көбү камалды, 100гө жакыны камалды, майда чүйдөсү менен кош эсептегенде. Бирок бир тыйын акча кайра кустубу? Кускан жок да. Мына Атамбаев боюнча эле алалы, Атамбаев жана анын тегерегиндегилер боюнча 2 жылдан бери камакта жатат. Бир мүлкү мамлекетке бүгүн мына могу мүлкүн алдык, же бир 5 сом төктүрүп алдык деген жок да. 2 жылдан бери биз миллиардтарды колдонуп, мамлекеттин, ошо сиз менен биздин акчаларыбыз, карапайым калктын акчасы, бюджеттин акчасы. Ошо менен биз багып келатабыз бүгүн. Мына мындан ары дагы багабыз. Анан келгиле мындай бир иштин көзүн билип, көзүн көрүп турсаң, ушул туура багытта кетет деп, көзүн көрүп турсаң, ошол багыт менен кетели. Бул менин чечимим бул Кыргызстанда биринчи эле жолу болуп аткан жок да. Дүйнөлүк практикада колдонулуп аткан, башка мамлекеттер колдонуп аткан бул практика. Камап койгондо эмне пайда? Мамлекетке чыгым келет. Андан көрөкчө кустуралы, бардыгын алалы дегендей. 2000-5000 адам батқан стадионда ел жолығып жаттыңыз. Эмнеге мамлекеттин башында өзүңүз тургандан кийин карантиндик чектөөлөрдү эске албай жатасыз? Буну бир жагынан шайлоо алдында мамлекеттин эсебинен агит кампаниясын жүргүзүп алды деп атап жатышат. Буга кандай комментарий бересиз? Ушундан кийин таза шайлоо өткөрүүгө ишенсе болобу? Эми жолугушуулар боюнча жана дагы айтып өттүм, азыр дагы кайталап коеюн. Биз тигил айтып атат, бул айтып атат, бул журналист минтип жазып атат, же тиги сайт ушинтип жазат деп алардан коркпошубуз керек. Биз иштин көзүн көрүп тургандан кийин кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин тынчтыгы үчүн иш алып барышыбыз керек да. Биз ал тигил немелерден коркпостон ошондой алып барышыбыз керек. Мен жана дагы айтып өттүм, эгерде биз 2010-жылдагыдай көзөмөлдөн чыгарып ийсек, биз алдын ала профилактика иштерин жүргүзбөсөк, анда деген улуттар аралык жаңжал чыгып кетсе, сиз айтып аткан баягы COVID-19 биякта эле калып калат да. Мына ошол максатта бардык. 2010 жылы билесиздер да, көзөмөлдөн чыгарып ийген да.
эч ким барган эмес. Ошол жердеги улуттук коопсуздук кызматкерлери кат жөнөтүп турган. Мына эртең болуп кеткен атат, бүрсү күнү болуп кеткен атат дегенде эч кимиси тымпыйып жатып алган, үйлөрүндө уктап жаткан. Мен антип жаткым келген жок. Барып көзмө көз жолугушуп, ошолорду басып келдик. Макулдашып келдик. Андай барбагыла. Бул эки элге Кыргызстандын ичине жакшылык алып келбейт. Бул күндөр дагы өтөт. Ошон үчүн чыдагыла деп, ошолордун башчылары менен, диаспоралар менен жолугушуп келдик. Көзмө көз. Ал эми кредит боюнча 100 000 сомго чейин алынган кредиттер бул абдан көп экен. Анткени өзүңүздөргө белгилүү, 100 000ге чейин кандай адамдар кредит алат? Турмушу начар, баягы ылдыйкы слойдо жашаган жарандарыбыз алат. Биз ошолорго караштырып туруп, бюджеттин эсебинен эмес, бул бюджетке кирбеген акча. Бюджетте пландалбаган акча башка источниктерден таптык, таап туруп 1 миллиард 200 миллион сом жумшадык. 100 000 сом алган, 100 000 сомго чейин алган кредит алган жарандарыбыздын 3 айлык проценттерин жаап берели дедик. Анткени булар өзүңүздөр билесиздер, 1 жылдан бери эле, 2 жылдан бери эле суранып келатпайбы? Даже андан дагы ар жактан бери суранып келатат. Андан сырткары могул март айынан баштап пандемия башталганда ишсиз туруп калышты көбү. Базарлар жабылды, көп бизнестер токтоду. Ошондон бери абдан кыйналып келаткан слойда биздин жарандар. Ошолордун кайрылуусу источник биз таптык. Муну кийин отчет бергенде айтабыз, жылдын аягында. Дагы бир жолу айталайм, бюджеттин акчасы эмес, бюджетке кирбеген акчадан источниктерден таптык. Любой нерсени чечилбеген маселе жок, бардыгын чечсе болот. Только иштеш гана керек да. Анан булар көп баягы кайрылуулар көп келип түшкөндүгүнө байланыштуу биз ушул ишти жасадык да. Мен өзүм билип эле же болбосо бир популисттик кадамга барып жасаган маселе болгон жок. Пикеттер болуп атат, мына топ болуп 40-50дөн 30-40, 50 адамга чейин келип мага кирип атты акыркы бир айда. Мына мондай кыйналып атабыз, үйүбүздү залогко койгонбуз, же болбосо машинебизди залогко койгонбуз, алып атат деп кайрылып эле жүрүшпөйбү? Бир топ жылдан бери кыйналып жүрүшпөйбү? Мына ошондон кийин анан биргелешип туруп каржы министри менен, экономика министри менен жана башка бардык өкмөттүн мүчөлөрү менен, тиешелүү өкмөттүн мүчөлөрү менен ушундай чечимге бардык. Экинчи микрофон Суперинфо Гезди Шайыста, андан кийин клуб КЖ. Саламатсыңарбы? Супер ТВ, Шайыста Шатманова, Садыр Нуркожоевич. Сизге мындай суроо бар. Эгемендүү Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында ажоолор ажыдарга айланып кетет деген бир мындай кызыктуу хикая жүрөт биздин коомчулукта. Анан ошо ажыдарга айланып кетүүнүн негизги көрсөткүчү катары, негизги десем, ошо көрсөткүчтөрдүн бири катары да азаттыкты ажоолор айтып баштайт, туура эмес маалымат таратып баштады депчи. Сиздин өлкө башчылыгына келгениңизге бир ай убакыт болду. Сиз дагы ошол салтты кыйгап өткөн жоксуз. Анан чочулоо жокпу сизде? Мындай ажыдарга айланып баратам или айланып кетейм деген. Иммунитет барбы ошого? Ажыдарга айланбайбыз. Буга мен өзүм ишенем. Ажыдарга айланбайбыз. Биз өткөндөн сабак алышыбыз керек. Өткөндөрдүн катасын кайталабайбыз. Ошондуктан мен буга кепилдик бере алам сиздерге. Ал эми азаттык боюнча болсо, мен азаттыкты ушу акыркы 8 жылдан бери бардык чыгармаларын, бар чыгарылыштарын тынбай угуп келгенмин. Түрмөдө жатканда дагы ошол эртең мененки 1, 2, 3 чыгарылышын, кечкисин тынбай укчу элем да. Акыркы бир ай ошо укканга убакытым жетпей калды эле. Анан өткөндө бир жума, 2 жума мурун азаттык ушинтип жамандап атат дегенден анан отуруп алып уктум. Атайы убакыт бөлүп алып уктум. Чындап эле баягы менин сөзүмдү, сүйлөгөн сөзүмдү, менин оюм башкача мындай толук жеткире албай калган оюмду бурмалап берип аткан дагы моменттер бар экен. Ошон үчүн мен азаттыктан суранат элем. Андай кылбаңыздар. Эгерде мындай бир толук менин оюмду бергиңиздер келсе, мен дайыма ачыкмын. Телефондон болсо дагы сиздерге мына менде эшигим дайыма ачык. Дайыма суроолоруңуздарга жооп берем. Түшүнбөй аткан маселелер болсо, менин өзүм жеке оюмду түшүндүрүп бергенге менин эшигим дайыма ачык сиздерге.